Күн суукта балык корунду аз жеп калат. Күн жылыганда 2 мал жеп башташат. Күн суукта балыктын кыймылы жай болуп токтоп калат. Мисалы үчүн бир бассейнде 5000 малек болсо, ага күнүнө мисалы үчүн 1 мал жесе 10 килограммдан ылдый жейт. Балыктын жегенине жараша беребиз. Көбүрөөк берген да болбой калат балыкка. Төрт 5 жыл болду баштаганыбызга. Бул биздин экинчи чарбабыз да. 50 миңдей малек өндүрдүк быйыл. Ошо менен иштейин деп атабыз. Радужный форель багабыз. Ошо малек кезинде ыргытабыз. Ошо качественный жакшы корумдар менен багабыз. Чет өлкөдөн келген корумдар Польшадан жазылат. Ошол жактан бизге экспорт болуп келет. Ошо 1 жыл кетип калат чоң балык болуш үчүн. Ошого чейин акча салып күтөбүз. Кээде 2 жыл кармап калабыз икра жок балыктарды. Алар бир 6-7 килограммга чейин барат. Негизи эмки күзгө чейин сел 4-5 килограмм калганы буюрса. Азыр малектор бар, бир 300 граммдын тегерегинде. Анан чоң балыктар бар, бир 3-4 килограмм. Малга караганда ошо суу карбайбыз. Болгон айырма ошондо эле малда эле карайбыз. Кочкордун балыгы аябай даамдуу болот. Плотности жакшы, акрасы да жакшы. Бир жеген киши кайра эле келе берет экен. Местный население жейт. Жайкысын көл-сөл менен иштешебиз. Форель деген лосостун семействосуна кирет. Аяктан аябай эле көп, 100төн ашык түрү бар. Ошо бизге приемлемый радужный эле форель экен. Бат чоңоёт. Бул деген суудан зависит этет. Сууда дагы өзүнүн питательный минералдары бар. Ошолор дагы влиять этет. Хозяйстволор бизде азыраак, суу көбүрөөк, естественный воздухообогащение. Специальный обучениялар бар. Бишкек шаарында скрабинага чакырып турушат 1 айда 1-2. Ошол жактан барып дагы биртке билим алып, башка фермалар менен дагы сүйлөшүп турабыз. Бул деген негизгиси Байкемдин идеясы. Ошо мурдатан бери эле ушундай ферма кылам деп ою менен иштеп өздөштүрүп атабыз буюрса.